Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар көрүүчүлөрү? Биз шайлоо алдындагы талапкерлер менен маегибизди улантып жатабыз. Кезекте дагы бир талапкер биздин куттуу студиябызда. Номер 8 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп чыгып жаткан Мадазимов Бекболот Акимович бүгүн бизге атайын маек курганы конок болуп келип калды. Азыр жарым саат, 1 саатка чейин чыдап турсаңыздар, биз ушул талапкер тууралуу толук маалымат беребиз. Студиябызга куш келдиңиз. Кушак болуңуздар. Бекболот ака деп эле сүйлөйүн. Менин стилим ушундай. Ака деп сүйлөсөм, сизге жакыныраак болом. Сиз да мага жакыныраак болуңуз. Сиз кандай кандидатсыз? Сиздин ички дүйнөңүз кандай? Алдыдагы шайлоо программаңыз кандай? Эмне үчүн депутат болуп баратасыз? Ушул тууралуу элге бир жалпак тил менен жеткирип берели. Сиз азыр номер 8 шайлоо округунан талапкер болуп чыгып атасыз. Бюллетенде номериңиз канча? 15. 15. Мадазимов Бекболот Акимович. Уктуңуздар, башында эскертип коелу, номер 8 шайлоо округунун шайлоочулары бюллетен номер 15 Мадазимов Бекболот Акимовичке добуш бересиздер. Сизге Бекболот мырза, алгачкы эле суроо да. Сиз эмне үчүн депутаттыкка баратасыз? Сизге эмне үчүн бул депутаттык мандат керек? Эми бул эң биринчи айтыла турган, анан мен деле кошулам, эң туура суроо да. Мен депутаттыкка барарда эми кыргызда жакшы сөз бар да. Арабаңа карап ышкыр дейт да кыргызымча. Анан жүйөлүү себептер менен жете өлчөп биргесип терең ойлонуп өзүмү салмактап көрүп, анан бул чечимге келдим. Ал кандай себептер? Мисалы, мен 15 жылдан бери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында депутат өтөп келем. Айылдык кеңештин депутатымын. Айылдык кеңеште, Мада айыл аймагында. 30 жылдан бери чарбада жүрөм. Малчылыкта, талаачылыкта көптөгөн бир ишеничтүү айта алам, чоң тажрыйбам бар деп. Фермерчилик тарабында. Фермерчилик тарабында. Көйгөйлөргө келсек, депутат болгондон кийин бул көйгөйлөрдү элдин көйгөйлөрүнө өкүл болуп барабыз да буюрса. Бардык интервьюларда, же ушундай жарнамаларда, же үгүттөө насаттоо иштеринде элдин кулагына сиңдирип коюшту да. Парламент бул кандай орган, депутаттар кандай кызматты аткарат? Ооба, депутаттар булар өкүлдөр. Өкүлдөр ошол жергиликтүү өзүнүн округундагы ар кандай көйгөйлөрдү барып айтып деп мыйзам чыгарып, мыйзамдарды ошо көйгөйлөр чече турган. Ошого ылайыктап, ошого меңзеп анан чыгарыш керек. Мен ушунун бардыгын ойлоп, бардыгын терең тариздеп, анан ушул жолго аттандым. Демек сиз өзүңүздүн ушу эмгек тажрыйбаңызда, өзүңүз ушу эмгек кылып келген агро тармагында бүт көйгөйдү билесиз. Ошол көйгөйдү эртең депутат болуп калсаңыз көбүрөөк көтөрүп чыгасыз. Себеби көйгөйлөр көп да ал тармакта дагы. Туура. Буюрса көйгөй, тажрыйба, бирок билим дагы керек да. Мен мисалы 2 жогорку билимим бар. 2 жогорку билим бар. Биринчиси каржы жана насия кесиптиги боюнча бакалавр билимим бар. Экономист экенсиз, э? Экономист. Азын олак тажрыйбам бар. Мисалы банк системасында ар кандай чет мисалы USAID Япониянын JICA проектилеринде тажрыйба өтөгөнмүн. Ал деле ушул айыл чарбасы боюнча, соода сатык боюнча, кредиттөө, ар кандай мисалы опытный тажрыйбалуу тажрыйбалар, мисалы ар кандай культуралар боюнча. Экинчи билимиңиз кандай? Экинчи билимим такай ушул Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясында так ушул муниципалдык жана мамлекеттик башкаруу кесиптик боюнча. Анда сиз нак депутат болуп барышыңыз керек экен. Мамлекеттик башкарууну билсеңиз, менеджментти билсеңиз, Именно ошол президенттин алдындагы баягы муниципалдык башкаруу ушул академия
ошол адисти даярдайт да. Ушул адисти Туурабы? даярдайт, ушул тармакты. Өтө сонун. Аябай жакшы. Өзүңүз Кара суунун тургунусузбу же Алайдын тургунусузбу? Каяктын кулунусуз? Мен өзүм Кара Суу районунун Мгм. Мады айыл аймагынан чыккан кандидатмын. Мадыда төрөлгөнсүз? Мадыда төрөлгөм. Биздин округ эми Кара Суунун 3 айыл өкмөтүн, эми атап айтканда Датка айыл өкмөтү, Башбулак айыл өкмөтү жана биздин айыл өкмөт Мады айыл өкмөтү. Эми аты эрден кийин айыл аймагы деп аталып калган. Ооба. Ушул аймактарды Алай жана Чоң Алай райондорун кошуп 8-округ деп аталды. 8-округ. Азыр канча кандидат чыкты? Бизден дээрлик 21 кандидат чыкты. 21 кандидат. 10 эркек кишилер, 11 аялдар. Аял киши көп экен, Аялдар дээрлик бирге көптүк кылышат. Алардын ичинен Жогорку Кеңештин мурдагы сазыста депутат болгондор да бар. Салмактуулар да бар, пулу бар байлар да бар. Эми биз Булардан коркпой атасызбы сиз? Добуш ала албай калам деп? эми эл арасында сөз кылган, достор арасында деле, команданын арасында деле эми айтып атабыз, биз тоодой кандидаттар менен кетип атабыз деп. Себеби алардын 5-өөсү мурунку создуктун депутаттары. Дагы бирөөнү эске алып айтканда дээрлик 6-оосу Жогорку Кеңеште депутат болгон өтө тажрыйбалуу мындай Мамлекеттик кызмат. мамлекеттик депутат болуп жүргөн. Депутат болуп жүргөн ал. Оппоненттер ооба. Оппоненттер. Добушту көп эле алам деп ойлоп атасызбы? Эми добушту буюрса үмүтүбүз жанып эле турат. Буюрса. Эми Кудай колдоп, эл колдоп, көп добуш алып калсаңыз, Жогорку Кеңешке депутат болуп, мандат алып барып элдин ишеничин актап жакшы иштеп берет деген үмүттөбүз. Аракет кылабыз. Эми ал жерде мындайча айтканда мен өткөндө да баса белгилеп айттым, саясаттын карышкырлары бар экен. Чынын айтканда, сиздин округуңузда. Бирок мына президентибиз өзү баса белгилеп айткандай, ушу кетмен кармап дыйканчылык кылып жүргөн дыйкан дагы өз талапкерлигин коюп, депутат болуп келсе болот деген шартты түзүп берди. Эми азыр кетмен тууралуу жакшы эстетип койдуңуз. Себеби мен бир эле учурда өзүм тажрыйбамда эми бир көрөйүн дедим да. 20 гектар жүгөрүнү өзүм атайын жалгыз 1 жыл өзүм сугарып көрдүм. Ошол кызматты дагы бир жон терим менен сезейинчи деп. Ошол жумушка шайкеш эле дүйнөнүн Европадагы Мемин деген айыл чарба тармагындагы илим изилдөө борборлорунда малчылык боюнча, эмбрион өндүрүү боюнча лекцияларды уктум. Мен айтайын деген нерсе, кесиптин даражалуусу жок. Кесиптин бардык кесиптин өзүнүн баркы бар, өзүнүн түйшүгү бар, өзүнүн үзүрү бар. Өзүңүздүн багытыңызда, өзүңүздүн баягы кесибиңизде жакшы иштерди алып барыпсыз да. Азыр канча жаштасыз? Азыр 45 жашта. 45 жаштасыз. Канча тил билесиз? Орус тилин, кыргыз тилин. Орус тилин, кыргыз тилин билесиз. Англис тилин сүйлөө. Англис тилинде мында разговорный деген. Разговорный. Онда сонун экен. Простой разговорный деп коет, орусча айтканда. Сонун экен. Анан кээ бир аймактарда бар экен. Балким сиздердин округуңуздарда бул нерсе барбы жокпу? Кээ бир адамдар сүйлөйт экен, жанагындай жаңы чыккан талапкерлерди кайсы бир таасирдүү талапкердин добушун бөлүү максатында койду дегендей бир сөздөр да болот экен да. Сиз мындай ичиңизден жанып, чын жүрөктөн талапкер болуп чыгып атасызбы? Же кимдир бирөөнүн добушун бөлүү максатында? Жок, негизи мен жакшы тааныган адамдар 100% ишеничтүү айта алышат. Мен эч бир адамдардын батасын алган жокмун. Эч бир кландардын дейбизби, тараптардын ишараты менен эмес, мен жеке өзүм аттанып чыктым. Көпчүлүгү мүмкүн орусча айтканда наивный деп ойлоп көрүшү, бирок мен азыркы биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз өкмөтүнүн саясатына ишендим. Жаңы мыйзам долбоорун кабыл алдык,
шайлоо тууралуу. Төлөм мисалы мурда очойгон сумма болсо азыр 300 миңге чейин түшүрүлдү. Ушул себептерден улам мен өзүм чечкиндүү, ишеничтүү аттанып чыктым. Өзүңүздүн желанияңыз менен. Өзүмдүн желаниям. Эң сонун. Сизге бул жогорку кеңеш кандай орган? Жогорку кеңештин орду кандай сизге? Жогорку кеңештин орду бул эми сөзүмөн тереңирээкынан баштагым келип атат. Себеби дегенде бул жогорку кеңеш өкүлчүлүктүү орган. Бирок ал функциясы кандай? Бизде конституцияда деги эле демократиянын дүйнөлүк өнүгүү тарыхында ошол эле элдин адамзатынын өзүнүн ички эс тутумунда коомдор түптөлгөндө алар барып мамлекет кура алганда бийлик элдики болот да. Мисалы илгери биздин кыргыздарда деле жамаат болуп, урук болуп жашаган учурда деле хандар болобу, байлар болобу булар эл менен эсептешип, акылдашып иш алып барышкан. Биздин шайлообуз деле азыр элдин ошол бийлик жүргүзүүсү да. Бир жакшы түшүнүк бар. Мамлекетти башкарууда бир өтө жакшы түшүнүк бар. Мамлекетти башкаруудагы элдин катышы дегенчи. Бул бийлик элдики, бирок эл ошо бийлигин кайсы учурда жүргүзөт жана кантип жүргүзөт деген. Бул эң негизги элдин ушу бийлик жүргүзүү укугу бул шайлоодо. Өзүнүн добушунда. Биз азыр добуш берип депутаттарды тандап алгандан кийин ошол бийликтин, ошол депутаттардын өкүлчүлүк кылуусуна биз ыраазы болушубуз керек. Себеби бул биздин тандообуз. Бул биздин тандообуздун жыйынтыгы. Биз канчалык туура тандоо кылган болсок, ошонун жемишин көрөбүз. Жогорку кеңеш бул элдин өкүлдөрү. Алар ооба мыйзамдарды чыгарат. Алар ооба элдин өкүлчүлүгү болуп өзүнүн азыр тем более азыр аймактарга, округтарга бөлүп койду. Такай өзүнүн адресный аймактарынын көйгөйлөрүн көтөрөт. Ошол себептен алар өздөрүнүн функцияларын аткарууда. Туура чечим кабыл алышабы, туура эмес чечим кабыл алышабы, бул биздин тандообуздун жыйынтыгы болот. Мисалы, биз 5 жыл деп айтабыз. Бул дүйнөлүк тарыхтын өнүгүүсүндө, же мамлекет башкаруу, же түптөлүүсүндө бул өтө кыска мөөнөт. Бирок ошол депутаттар чыгарган мыйзамдар булар көпкө жашашы мүмкүн да. Алар эгерде туура эмес таасир берсе, ал туура эмес таасир узакка барышы мүмкүн. Биз 30 жыл тарыхыбыз бар. Эгемендүү мамлекет катары 30 жыл тарыхыбыз бар. Ошол 30 жылда биз мактанып жүрдүк. Биз көкүрөгүбүздү кагып жүрдүк. Биз Орто Азияда демократиянын борборубуз. Биз оазиспиз деп жүрдүк. Бирок жыйынтыгында көрдүк, бизде өндүрүш өнүккөн жок. Бизде шаарлар жакын эле коңшу мамлекеттерчелик өнүгө алган жок. Сиз кандай ойлойсуз? Мен суроону ар жерден берем да, чокулапчы. Биз ушу эгемендүүлүк алгандан бери 30 жыл тарыхтан өттүк да. 30 жыл ичинде канчалаган президенттер башкарды? Ошол тушта Кыргызстандын мындай өнүгүү темпи кандай болду? Бүгүнкү күндө, бүгүнкү бийликтин жетектөөсүндө туруктуу өнүгүүбүз кандай баратат? Ушул тууралуу бир баа бере аласызбы? Талапкер катары, жаран катары. 30 жыл тарыхыбызды сөз бар да, тарыхты сен пистолет менен атсаң, келечек сен замбирек менен атат деген. Бул 30 жыл биз үчүн өтө маанилүү болду. Себеби биздин элге, биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө бул 30 жыл тарыхыбызды таасири өтө чоң. Биз демократияны көрдүк. Бизден Конституциянын атасы деген мисалы Өмүрбек Чиркешевичти айтып жүрдүк, демократиянын атасы деп. Бирок демократия деген башка багытка кетип калды. Ал кишини турап көпчүлүк учурларда биз өкмөткө сын айткан, өкмөткө каяша сүйлөгөн, ушундай каттуу критикаларды айткан
бул күчтүү депутат деген түшүнүккө барып калдык да. Мхм. Негизи депутат бул сынды айтыш керек. Ооба. Мисалы айтыш керек. Бирок өзүнүн аргументин сунушташ керек да. Мхм. Маанилүүсү ошол. Биздин талаштар жогорку кеңештин ичинде жүрүш керек. Мхм. Комитеттерде жүрүш керек. Талкуулар жүрүп, аргументтер сунушталып, анан өкмөттүн саясатын жакшырууга түрткү бериш керек. Ооба. Мхм. Демократия дегенде бизде ушундай жат көрүнүштөр пайда болду. Алар мынтип аталып дагы жүрдү. Оончу аялдар пайда болду. Мхм. Кландар пайда болду. Көчөдө бийлик талашуулар пайда болду. Мхм. Бул сөзсүз түрдө биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң тоскоолдугун көрсөттү. Мхм. Мхм. Бийликтердин мисалы көз караштардын же идеялардын же партиялардын күрөшү баардыгы жогорку кеңештин ичинде жүрүш керек. Алар көчөгө чыкпаш керек. Мхм. Мхм. Бизде ошо көчөдө төңкөрүштөр болду. Бул албетте бизди Өнүгүүбүзгө чоң таасирин тийгизди чоң да. таасирин тийгизди. Чоң таасирин тийгизди. Эми бул жерде көп себептерди айтсак болот. Ооба. Анын баарына маалым, инвесторлор качат. Көп бизнесмендердин ишине тоскоолдукка учурайт. Ооба. Ири бизнесмендер бизден чыгып кетиши мүмкүн. Мхм. Алардын мааниси өтө чоң да. Ооба. Алар жумуш Экономикага чоң таасирин алар тийгизди. салык түшөт. Мхм. Себептерге. Урматтуу Тез кабар көрүүчүлөр, урматтуу шайлоочулар, бизде Маекте бүгүн студиябызда номер 8 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп чыгып жаткан Мадазимов Бекболот Акимович аябай жакшы маек куруп жатат. Биздин маегибиз мындай жөнөкөй. Кандай болсо ошондой эле тартып сиздерге маалыматты жалпак тил менен тартып жеткиребиз. Бюллетен номери 15 Мадазимов Бекболот Акимовичке добуш берип коесуздар. Бекболот мырза, бүгүнкү күндөгү азыр эми шайлоого баратасыздар да. Шайлоо мыйзамы сизди канааттандырабы? Шайлоодо кыйналып калбай атасыздарбы? Мындай мыйзам өтө эле мындай кысып койбодубу сиздерди? Шайлоо мыйзамын биринчи укканда Же жагып атабы? Кызык суроо. Өтө кызык суроо. Себеби дегенде азыркы жаңы шайлоо мыйзамында биз биринчи укканда баардыгыбыз эмне үчүн эң маанилүү бир себебин айтайын. Эмне үчүн 1000 агитатор алыш керек? Бул ошол эле шайлоочулардын добушун сатып алууго. Айырмасы кандай? Добуштарды сатып алып эле мыйзамдаштырып алыштыго деген ойго келдик. Бирок мен тегерээк ойлонуп көрдүм. Негатив болбойлучу, мунун жакшы жагын издеп көрөйлүчү деп ойлонуп көрдүм. Негизи Москва бир күндө курулган эмес. Ооба. Бардыгы акырындык менен жакшы болуш аштаса деген жакшы сөзүбүз бар. Биз азыр ушул 1000 агитаторго айлык берсин. Шайлоодо акча алып жүргөн элибиз, шайлоочуларыбыз колуна акча тийсин, макул. Бирок бул мыйзамдуу. Ооба. Анын экинчи жакшы жагы бар да. Кийинки шайлоодо биз агитаторду 500 кылып кое алабыз. Быйылкы шайлоодо айлыгы 20 000, 30 000 болсо, кийинки шайлоодо 10 000 сом болсун деп чыктырып кое алабыз. Ошентип акырындык менен биз агитаторлор айлык менен үгүт насаат иштерин жүргүзсүн. Добуштар сатып алынбасын деген деңгээлге буюрса мен терең ишенем, биз келебиз. Биз бул учурга келебиз. Шайлоо мыйзамы боюнча бирок дагы бир маанилүү нерсе, округтарга бөлдү, бул менимче өтө туура. Себеби бир депутат шайлангандан кийин тиешелүү бир адресин өзүнүн округунун өкүлү болгону жакшы. Ооба. Багытты ошол округга бөлүп, каралбай калган жерлер калбайт го деген ойдомун. Эми ар бир депутат өзүнүн округундагы болгон көйгөйдү ошо 5 жылдык убакытта эл менен тыгыз байланышта эл аралап, көчө кыдырып, ар бир үйгө кирип, көйгөйдү жазып алып, ыйык трибунада барып көтөрүп, анын мыйзамдуу ишке ашышын көзөмөлдөп, ушинтип иштесе, буюрса көйгөй тез эле чечилет го деген жыйынтык болот. Жыйынтык болот деп ойлойм да. Буюрса.
Бул эми эртең канча 2 күн калды шайлоого. Үгүт насаат иштеринде дээрлик 1 күн калды. 1 күн калды. Bir Мына gün бүгүн шайлоо. акыркы күн. Азыр агитация жүргүзүп атасызбы? Эл менен жолугушуп атасызбы? Мен Сиздин соцсетте эч бир эл менен жолуккан видеолоруңузду да көрбөдүм. мен биздин колубуздун жетишинче, үнүбүздүн жетишинче, каражатыбыздын жетишинче аракетти көрдүк. Бирок мага көп жаңылык болду. Шайлоодо атайын политтехнологдор дейбизби, же атайын пиарщик компаниялар дейбизби, так минутасына чейин эсептелген ушундай бир чоң компания экен. Эми айылдык кеңеште биз жүргөнбүз да. Ооба. Мен 4 сазыв катар айылдык кеңештин депутаты болдум. Шайлоолордо катыштык, айрым асаат менен төдөй. Эми буну алдын ала сезгенбиз, бирок мынчалык деңгээлде чоң түйшүк болот деп ойлободук. Себеби бизде округ аябай чоң. Оппоненттер күчтүү. Ошол себептен биз максимально аракет кылдык. Азыр эл менен жолугуштуңузбу? Эл менен жолугууга үлгүргөн жокмун. Мен өзүм жеке тааныган, жакшы санаалаш, чындыгында мени колдогон агаларга, аталарга, апаларга үлгүрбөй калдым. Инелерге, досторго, округ чоңдугуна байланыштуу и убакыттын аздыгына байланыштуу. Ошол себептен мен ушул соц тармак аркылуу, ушундай кайрылуу аркылуу ар биринин үйүнө кирген аракет кылдым. Эми ар биринин үйүнө кирет, азыр WhatsApp аркылуу, соц тармак аркылуу. Эми ар биринин жүрөгүнө кирсе, анда мен кубанам. Эң сонун. Азыр эми юрист дагы өзүм, Юрист да өзүңүз. финансылык өкүл дагы өзүм. Бардыгын өзүңүз жасап атасыз. Жардамчыларым бар, досторум бар, туугандарым бар. Колдон келишинче жардам берип атышат. Мына ушундай талапкер номер 8 шайлоо округунан жогорку кеңешке аттанып баратат. Урматтуу эл журт, урматтуу шайлоочулар, өзүңүздөрдүн уулуңуздар, мына Кара Суу району Мады айыл аймагынан чыккан талапкер. Бул жагы Чоңолайга чейин шайлоочулар бар. Алай районундагы бардык шайлоочулар, Чоңолайдагы шайлоочулар колдоп коюңуздар. Буюрса депутат болуп калса, мына чын жүрөктөн эртең барып иштеп берет буюрса. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Бекболот ага. Дагы суроом да. Бул эми шайлоо эртең мисалы акчалууларга добуш кетип калат деген ойдо эмессизби? Эми сөзсүз түрдө андай коркунучтар бар. Бирок мен терең ишенем. Биздин оппоненттер 1000 агитатор менимче жетишерлик. 1000 агитаторго айлык берсе, ошол өзү жетишерлик. Ошол себептен акча таркатуу деген жат көрүнүштөр, мыйзамдан азыр так чектелген көрүнүштөр болбойт деп үмүт кылам. Бирок өкүнүчтүү учурлар болгон да. Мисалы, биз президенттик шайлоодо мен меңзеген мурунку бийлик учурунда акча менен жарышып калбадыбы оппоненттерчи? Ооба. Эми биздин президенттер добуштарды акчага баалап, канча сомдон берет экен, бул канчадан берет экен деген көзүбүз менен көрүп жүрдүк да. Ошол жат көрүнүштөр эми кайталанбайт деп үмүт кылам. Азыр жаңы өкмөт келгенден кийин, жаңы президентибиз келгенден кийин так ушул коррупцияга каршы, мындай жат көрүнүштөргө, подкуптарга каршы жигердүү эмгектенип атат. Биз аны колдошубуз керек, биз аны карманууга аракет кылышыбыз керек, биз ошол эрежелерди сакташыбыз керек. Ошого мен элден дагы суранып кетем. Мүмкүн болушунча керек болсо такыр ушундай подкупка берилбей, мыйзамдын чегинде чын жүрөктөн тандоо жүргүзүп ушул шайлоону өткөрүп алсак. Ушундай урматтуу эл журт, тазасын тандаңыздарчы, тазасын тандаңыздарчы. Анан жөнөкөйүн тандаңыздарчы. Болгон күч аракети менен чын ыкластан чыгып бараткан талапкерди тандаңыздарчы. Акчага эми сатылмай жок, мурдагы заман артта калды. Анан кокту колотко, көчөгө, урууга
же болбосо айыл районго бөлүнүүгө жол жок. Муну урматтуу президентибиз дагы баса белгилеп айтты. Генералыбыз дагы баса белгилеп айтты. Бөлүнүүгө жол жок. Ал кайсы райондун, кайсы айылдын кулуну, тургуну болсо дагы татыктуу талапкерби, иштейм деген ынтызарлыгы барбы, ниети тазабы, программасы конкреттүүбү, анда тазасын тандаңыздар. Алардын бири мына Бекболот акам. Бекболот ака, сиз азыр канча 4 сазыв айылдык кеңеште депутат болдум деп атасыз, анан бирөөсүндө төрага да болупсуз. Мурунку сазда төрага болдум. Мурдагы сазда. Ушу депутаттык ишмердүүлүгүңүздө не жумуш кылдыңыз? Нелерди кыла алдыңыз? Азыр агитаторлар, мен досторум, жардамчылар ушу агитация учурунда эми биздин айылда 11 айыл бар. Биздин Мада айыл аймагында 11 айыл бар. Таныбагандар бар, таныгандар бар, сырттан уккандар бар. Бирок ошо эң биринчи суроо 4-үнчү сазыв депутат болуп жүрсө, бул 4 сазыв айылдык кеңеште депутат болуп не жумуш кылды деген суроолорду берип атышат. Мен муну туура көрөм. Бул эң туура суроо. Ушул 4 сазывдын учурунда мен байкаган учурлар булар биздин жергиликтүү өкүлчүлүктүү орган менин көз алдымда өстү, өзгөрдү, жашарды. Мен биринчи 6-чы чакырыш, 5-чи чакырылышта келдим. 6-чы, 7-чи чакырылышта төрага болдум, 8-чи чакырылышта депутатмын катардагы. Ушул учурда биринчи 6-чы чакырылышта мен депутат болуп келген учурда биз эң жаш элек. Азыр мен дээрлик эң аксакалмын. Депутаттардын арасында. Биз биринчи 6-чы чакырылышта келгенде аксакал кишилер болчу. Азыр состав, корпус өтө жашарды. Азыр көз караштар өзгөрдү. Коом өзгөрүп атат, эл өзгөрүп атат. Бул өзгөрүү мени кубандырат. Эми саясатчы экен, жоопту айландырып алып кетти деп калышпасын, эми сурооңузга так жооп берип коеюн. Биринчи союзда биз келгенде биз күпүлдөп келгенбиз. Биз айылды оңдойбуз, бизге чейин кыйратышкан жок. Биз башкача кылабыз деп. Бизди колдон келген аракетти жасадык. Андан кийин улам жаңы депутаттар келген сайын, жаңы депутаттар келгенде ушундай амбициялар менен, ушундай энергиялар менен, ушундай ынтызарлык менен, ынтылуу менен келишет. Биз башкачараак болойлук, биз жакшыраак болойлук деп. Бул өтө жакшы нерсе. Бирок тилекке каршы көпчүлүк Кыргызстан боюнча эле дээрлик көпчүлүк айыл аймактар булар дотациялык айыл аймактар. Ал дегеним өзүнүн каражаты, өзүнүн бюджети өзүнө жетпейт. Ошол себептен республикадан выравнивающий гранттар берилет, ИСТИМ гранттар берилет, өнүктүрүү фонддордон гранттар берилет. Бизде мисалы өзүбүздүн стимулирующий грантты алгандан кийин деле бизде айылдарга акчалар бөлүнгөндө защищенные статья деп корголгон статьялар деп коет, алар айлык акылар, мекемелерге кетчү акчалар, андан сырткары айылдарды жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө көчөнү жарыктандыруу, тротуарларды оңдоо, жолдорду төшөө. Бир айылга орто эсеп менен 800-900 миң акча бөлүнөт. Бул өтө аз. Ал балким бир көчөнүн жарыктандыруусуна, Мамлекеттик бюджеттен. Бир көчөнүн жарыктандыруусуна, бир орточо көчөнүн жарыктандыруусуна гана жетиши мүмкүн. Жок, мен азыр өзүм жергиликтүү бюджетти айтам. Жергиликтүү бюджеттен. Бул өтө аз. Биз ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары стим гранттарга сунуштайбыз. Райондук, областтык өнүктүрүү фонддорунан алабыз. Жана ар кандай коомдук уюмдардан, донорлордон акча каражаттарын тартып, инвесторлорду тартып, ошол эле билим берүү мекемелеринин мисалы чатырын оңдоодо, жылуулук системасын оңдоодо ошол каражаттар менен иш алып барабыз. Бул көзгө көрүнбөйт. Себеби чындыгында бул иш аз. Биздин каражатыбыз аз. Ар бир айыл аймакка берилген эң чоң тапшырма
өздөрү үчүн коюлган тапшырма бул дотациядан чыгуу, ал өнүгүү. Ооба. Биз 2023 жылы бул чоң кадамды жасадык деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын президентин, биздин президентибиздин өндүрүштү өнүктүрүү программаларынын алкагында биздин кыргыз өкмөтүнүн жаратман болгула деген девиздеринин жетегинде башкармалык алып, анын ишаратын угуп, Маада аймагынын өжөр участкасынан 146 гектар жерди трансформацияга бердик. Алгачкы жолу биз 2017 жылы сунуш менен чыкканбыз. Айрым себептерден улам ал созулуп келип, азыркы бийликтин тушунда, азыркы биздин райондун акими Канат Касеновичтин жетекчилигинде, анын катышуусу менен, кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен жана биздин айыл өкмөттүн аткаруу бийлигинин өкүлүштүү органынын макулдугу менен ошол жерде трансформация бердик. Ал жерге инвесторлор азыр дээрлик тандалып бүтүп калды. Биздин бюджетибиз буюрса, Маада айыл өкмөтүнүн бюджети эмдиги жылкыга, 2020 жылкыга дотациядан чыгыш керек. Ал эле эмес, дагы чоң бизнес борбору курулат да, заводдор курулат. Ал жерде канча жумуш орундары пайда болот. Канчалаган салыктар түшөт. Биздин жергиликтүү бюджетке, республикалык бюджетке. Биз ушуну чоң жеңишибиз деп ойлойбуз. Дээрлик ошо мен канча депутаттар менен иштешсем, ошол депутаттардын баардыгынын бул чечимдерге чоң салымы бар. Демек сиз депутат болуп иштеп, жада калса төрага болуп иштеп, сессия эмне экенин, кагаз иши эмне экенин, протокол эмне экенин, депутаттык милдет эмне экендигин өтө жакшы түшүнөт турбайсызбы? Эми бул жергиликтүү кеңеш бул ошо жогорку кеңештин кичинекейи. Ошол эле бюджетти кабыл алат, ошол эле бюджетти бөлүштүрөт, ошол эле бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөйт. И жергиликтүү маанидеги өзүнүн компетенциясына туура келген чечимдерди кабыл алат. Эң сонун. Дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Сиздер биздин маекте студиябызда конок катары келип аткан Мадазимов Бекболот Акимовичтин маегин көрүп атасыздар. Колдон келишинче аракетин кылып мына талапкер катары талпынып чыгып жатат. Бюллетенде номери 15 экен, Бул атайын чүчү кулактын негизинде тандалып алынган номер. Адашпай шайлаңыздар. Анан баарыңыздардын эсиңиздерге салабыз. Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Шайлоого катышуучулардын статистикасын, орусча айтканда явкасын көтөрөлү. Азыр ушундай сонун шарт түзүлдү. Сиз Кыргызстандын кайсы жеринде болбоңуз, өзүңүздүн шайлоо округуңуздан жакын турган шайлоо участогуна кирип эле добуш берсеңиз болот. Буга чейинки шайлоолордо ушу жалпы статистика 30% катышууну көрсөтүп аткан болсо, эми 100% көтөрсөк болот да. Муну эми элге мындай эскертүү катары айтып жатабыз. Сиздин шайлоо алдындагы негизги программаларыңызда негизинен өзүңүздүн адистигиңизге тиешелүү агро тармагы, фермерчилик тармагы экен. Андан сырткары дагы кайсы тармактарга платформаңызда, программаңызда көңүл бурайын деп атасыз? Мен платформам бул мен үчүн эң кызык жери ушул. Себеби мен платформам негизинен бардык тармактарга өзүнө камтыйт, бардык тармактарды, бирок негизинен 4 тармакка мен басым жасайм. Жакшылап угуңуз да. Биринчиси албетте бул билим берүү тармагы. Экинчиси биздин экономиканын эң бир өзөгүн түзүүчү бул туризм тармагы. Экономика тармагы жана айыл чарба тармагы. Билим берүү тармагында кандай? Менин кыскача азыр платформаларым негизги өзүм меңзеген, маанилүү деген жерлерин айтып кетейин. Бизде азыр ушундай абал жаралды. Бизде шаарда мектептерде, орто билим берүү мекемелеринде
Бир Мгм. класста 60 тете окуучулар окуйт. Мгм. Бул сөзсүз түрдө орчунду ошол биздин окуучулардын, эртеги биздин келечек түзө турган окуучулардын билимине, тарбиясына сөзсүз таасирин берет. Бир мугалим физикалык түрдө канчалык адискөй болбосун 60 окуучуга үлгүрбөйт. Мгм. Ооба. Ошо менен эле катар мына жакынкы биздин мисалы Мады, Башбулак, Шарк, Каратай ушул аймактарда мектептер бош. Мгм. Эмне себептен? Биздин ата энелердин баардыгы балам билимдүү болсун, балам шаарда окусун, шаарда билим берүүнүн сапаты жакшы, ал жерде мугалимдер күчтүү деген себептер менен балдарын шаарда окутушат. Мгм. Мен бул нерсени туура көрбөйм. Мгм. Бунун чечүү жолдорун ойлоп көрдүм. Мгм. Ойлонуп көрүп мен ушундай бир долбоорду, ушундай бир программаны сунуштайын деп эң алгачкы мен жогорку кеңешке барсам, менин иштеримдин бирөөсү ушул болот деп ойлойм. Мгм. Мисалы, жакында эле биздин президентибиз айтып кетти, балдарды шаарга ташый бербей, айылдарды дагы мектепке окуткула, мектеп сурай бербегиле. Себеби балдар окуй турган мектептер бар. Эми мен толук кандуу мектептер бизде канааттандыруу жетиштүү деген айтышкандан алысмын. Бирок айылдарда билим берүүнү жаман деп дагы айтпайм, бирок шаарда өзгөчө деген түшүнүк жаралып калган. Балким мен бул жашоонун эрежеси ушундай. Баардык нерсе биринчи борбордук шаарларга келет. Эми биздин Ош шаарыбыздагы экинчи борбордук деңгээлдеги экинчи шаар болгондон кийин баардык шаарга умтулушат. Менин программамда ушундай бир мугалимдердин тобу болот. Анын ичинде дагы көп адискөй команданын ичинде, мисалы, чарбачылык иштери боюнча, каржы иштери боюнча, балким дагы мектептин материалдык сапаты тууралуу адистер болушат. Ошол группаны мамлекет каржылаш керек. Аларды толук кандуу жакшы шартын түзүп берип, мисалы, Элеттеги бир мектепке ошол группа барат. Ошол мектептеги мугалимдер менен, ошол жамаат менен бирге иштешет. Мүмкүн 6 ай. 6 ай деп турайлы. 6 ай бирге иштешет, ачык сабактарды өтүшөт, чогуу сабактарды өтүшөт. Практика иретинде, опыт алмашуу иретинде ошол мугалимдерди даярдап, мугалимдердин квалификациясын жогорулатып, алардын статустарын көтөрүп, алардын керек болсо материалдык жабдыктарын, материалдык мектептин абалын жакшыртып, атайын программа менен кийин ошол группа башка мектепке көчүп кетиш керек. Бул биздеги көп проблемалар бар, бирок ошо бир проблеманы мен ушундай көрүп отурам. Бул билим берүү тармагында. Билим берүү тармагында. Эми бунун таасирлери көп болот. Азыр эми баардык балдар мектепке ташышат, пробка жаралат дегендей көп Реформаларды кылыш керек баары. Реформаларды кылыш керек. Себеби платформаңыздагы ушу билим берүү тармагындагы маселелердин бирөөсүн бир учка эле айтып атасыз. Андан кийин ошо экономика тармагын платформаңызга киргизипсиз, айыл чарба, агро тармагын киргизипсиз. Эми ар бир тармакта өзүнүн көйгөйү бар да. Экономика тармагында, мисалы, экономика менен биздин агрардык экономика деп мен айтсам туура болсо керек. Мисалы, биз өзүбүз азыр агын суу менен эгиндерди сугаргандан кетишибиз керек. Азыр суу таңкысыздыгы өтө чоң маселе бизде. Неге аны эмне менен сугарабыз аны? Аны тамчылатуу системасы менен. Биз тамчылатуу системасын ар кандай долбоорлордо бизге сунуштап келишет. Мен аларда көмөкчү катары, талаа консультант катары жаш кезимде катышып жүргөнмүн. Баасын укканда дыйкандар качат. Бирок анын пайдасы өтө чоң. Ал кандай пайдасы? Мен Австралияда эгин талааларын
тажрыйба алмашууда көрүп жүргөн кезде Мгм. көзүм менен көрдүм. Тамчылатып сугаруу менен бул бир гана суу маселеси чечилбейт. Мгм. Ал жерде анын жерсемтигич ошол система менен берилет. Ар кандай ооруларга каршы химиялык каражаттар ошол суу менен берилет. Мгм. Жана алар 100% өз учурунда жетишерлик деңгээлде өсүмдүккө жетет. Мгм. Биз азыр практик катары айтайын, биз азыр жүгөрүнү эккенде, мисалы жүгөрүнү эске Аха. алсак, биз сөзсүз түрдө 16 сантиметр средний аралык калтырып эгебиз. Мгм. Ал жерде азык жетиштүү болсун, нымдуулук жетиштүү болсун деп. Тамчылатып сугарууда Мгм. нымдуулук азык жетиштүү болсун деген проблемадан кутулабыз. Мгм. Себеби тамчылатып сугаруу бул бир моментте жетишерлик баарына жеткирүүгө мүмкүн. Мгм. Австралияда мен жеке көзүм менен көрдүм, алар катар эгип коюшкан. Мгм. 1 гектар жерден приблизительно 30-40 центнер, 300-400 центнер Мгм. жүгөрү алышат. Жүгөрү данын алышат. Мгм. Бизде атайын тес борбору менен, Мгм. бизде тес борбору бар. Долбоорду иштеп чыгып, бирок тамчылатуу системасын гана киргизбеди. Андан башка ошо баардык чараларды көрүп, бизде азыр 20 тоннага чейин, 200 центнерге чейин түшүм ала башташты дыйкандар. Мгм. Бул уже 5-10 жыл болуп калды. Айырмасы өтө чоң. Биздин аймакта бир өтө таанымал бир жерибиз бар. 3 бригада деген жер, такай суу жетпейт. Мгм. Бир жолу, 2 жолу максимум анда дагы Талаш тартыш менен. талаш тартыш менен, үзгүлтүккө учуроо менен сугарылат. Ал жерлерде 3-5 тонна жүгөрү алат. Эми ошол жерге эле тамчылатуу системасы менен сугарганда Мгм. андан 10 эсе ашык түшүм алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Мгм. Ошол себептен бизде айыл чарбасына бөлүнгөн акчаларды, айыл чарбасын өнүктүрөбүз деген ошол каражаттардын баардыгын мисалы Мгм. тамчылатып сугаруучу системаларды жасап чыгарууга Рационалдуу пайдаланыш керек. бурсак болот. И аны узак мөөнөттүү дыйкандарыбызга берсек болот. Мгм. Демек, эгер депутат болуп барып калсаңыз, ушул маселени кайра көтөрүп, аны ушу айыл чарба министрлигине мыйзамдуу протоколдук тапшырма берип дегенде, бул тармактын өнүгүшүнө чоң салым кошот турбайсызбы? Эми биз айтканда эми көпчүлүк эми бул кичине маселе көрүшү мүмкүн да. Мгм. Бирок биздин жергиликтүү калк үчүн, биздин дыйкандар үчүн, биздин негизги айылдыктар үчүн бул өтө чоң маанилүү нерсе. Мисалы дагы практикада мисалы биз чоңалай өрөөнүнө Мгм. ошол эле USAID долбоору аркылуу мен көмөкчү чарба катары катышканмын. Биз ангус букаларын алып келдик. Мгм. Ангус букаларын алып келип, атайын долбоору менен кайраттык бир жакшы агайыбыз бар. Мгм. Бөрү Ислам ака деген. Мгм. Ушу чоңалайга мен чоңалайлыктар азыр эми көрсөм мүмкүн таанышаттыр. Ооба. Мүмкүн таанышпайттыр, бирок ошо чоңалайлык туугандар алып кеткен, биздин чарбадан алып кетишкен ошол букаларды алып барып чоңалайда ангустарды аргындаштыруу программасы иштеген. Мм. Анын мааниси кандай? Ангус породасындагы малдар булар төлү жеңил, Мгм. өтө суукка чыдайт. Мгм. Булар өтө короо болот, биздин жалпак тилде айтканда. И бат семирет, ушундай ыңгайлуу. Тоолуу жерлерге ыңгайлуу. И алардын желиндери дагы кичинекей болот. Сүтү майлуу болот. Алар сүт багытынан эмес, алар эт багытында. Депутат болууга даярсызбы? Даярбыз, иншалла буюрса. Буюрса. Шайлоо алдындагы үгүт учуру бир 20 күн эле болду да. Бул аралык, ага чейинки даярдык сизди чарчатып койбодубу? Чарчаганы дагы үлгүргөн жокпуз. Аха. Убакыт өтө тар болду. Көп жерге колубуз жетпей калды. Ошол себептен мен өзүмдүн эң биринчи айылдаштарыма Мгм. биздин округдагы шайлоочуларга кайрылуу жасайын деп келип отурам.
Эң сонун. Анда дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Мадазимов Бекболот Акимович бюллетенде номер 15 8 шайлоо округунда. Бул жагы Кара Суу районунан Мадайыл өкмөтү, Мадайыл аймагынын шайлоочулары, Шарк айыл аймагынын шайлоочулары да катышуулабы? Дагы кайсы? Башбулак айыл аймагы. Башбулак айыл аймагы. Алай чоң алай. Алай району, анан Чоң Алай району. Бир 150 миңге жакын шайлоочу бар, 140 миң тегерегинде шайлоочулар бар. Анда ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Аллах таалам сиздин пешенеңизге жазып, тагдырыңызга жазган болсо, сиз уже депутатсыз. Рахмат, буюрса. Мына 1 саатка жакын аралык экөөбүз мындай ака-укача эле маек кырып отурдук. Ушул маегибиздин жыйынтыгы менен көп добуш алыңыз. Элдин жүрөгүнө кириңиз. Пешенеңизге жазылып, эртең депутат болуп, элдин ишеничин актап, жакшы бир иштеп бериңиз. Урматтуу шайлоочулар, биздин студиябызда ушу Бекболот ака деп мен өзүмдү булак абызга жакын сезип маектештим. Колдон келишинче ички дүйнөсүн казып, алдындагы программасын сиздерге айтып бердик. Жакшы киши экен, шайлай турган киши экен, таза киши экен, иштете турган киши экен. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Шайлоого катышып бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар. Шайлоого мамлекет эң жакшы шартты түзүп койду. Америкада болсоңуз, Кореяда, Россияда, Европада кайсы мамлекетте болмоңуз, көптөгөн мамлекеттерде шайлоо участоктору да ачылды. Кыргызстанда канчалаган шайлоо участоктору бар. Сиз кайсы жерде болсоңуз дагы жакынкы шайлоо участогуна кирсеңиз, шайлоо участогундагы кызматкерлер сиздерге өзүңүздүн учетуңуз каерде болсо, ошол жердин шайлоо бюллетенин чыгарып берет. Мен алыс делем, мен эми айылга жетпедим, шайлоого барбай эле коеюн деген кайдыгерлик жарабайт. Түз жакынкы шайлоо участогуна кириңиз, паспортуңузду эле көрсөтсөңүз, же түндүк тиркемеңизди көрсөтсөңүз эле болду. Сиздин шайлоо участогуңуздагы бюллетенди чыгарып берет. 21 талапкердин ичинен номер 15 Мадазимов Бекболот Акимович. Ийгилик каалайм анда. Ылайым депутат болуңуз, катырып иштеп бериңизчи. Президентибиз айткандай, дыйкан дагы, жөнөкөй дыйкан дагы талпынып аракет кылып, программасын сунуштап, бул шайлоого катышып, өзүн мындай депутаттыкка алып чыкса болот деди. Ушуну бир далилдеп бериңизчи. Буюрса. Барып, жакшы, татыктуу депутат болуп бериңиз. Ийгилик анда. Рахмат чоң. Видеого лайк басып, комментарий жазып, жакшы пикир калтырып, ийгилик каалап коюңуздар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.